Абдил Кеңешевичке сиз өткөндө 8 суроо бердиңиз эле. Ошо кишиден 8 жооп ала алдыңызбы? Жок, качып жүрөт. Ала элекмин, бирок эми элдин астында жооп берип коеюн. Биринчи суроо мындай болчу. 400 миң долларды Инвестбанк Исыкөлдөн алдың белең деп. Алыптыр. Мына бул жерде документ. Алыптыр. Кийин өчүрүп коюптур. Бирок база дандык серверде калыптыр. 400 миң долларды алыптыр. Кредитке. Барын тең төлөбөй кийин буйтап качып кеттир. Иш козголуптур. 75-04-32. Кредитте болсо помощник оформлять эттир. Өзү алып туруп анан кийин кеттир. Таң калыштуусу. Мына бул жерде ошол банктын жетекчилери жазып атат. Кайтарып бергиле, сотко кайрылабыз деп. Эч кандай жооп жок. Эң таң калыштуусу. Мына дагы бир нерсе, дагы бир документ. Бул жерде бир гана өзүнүн помощнигин эмес, мына азыр министр внутренних дел болуп жүрбөйбү? Жигит Ниязбеков. Ал дагы ушул Садыр Жапаровго ошол банктан 2001 жылы 138 миң доллар алып бериптир. 138 миң доллар. Буну да төлөбөй кеттир. Эң негизгиси кийин тергеп чыкса, ал жанакы Ниязбековдон уландан сураса, каякта акча десе, бул жерде өз колу менен жазып бериптир. Мен эч кандай тиешем жок, акчаны баарын Садыр Жапаровго бергем. Мага тийишпей келет. Мына жүзү. Азыр бизге шылуун президент келтат. Шылуун президент, мошенник жолу менен ошол министрди дагы азыр койгон себебин мен түшүнүп атам азыр. Мурунку өткөн кеткен заманын карсын азыр кызмат таратып, бөлүштүрүп, бүтүрүп берип атат. Мына Болот Байгожоевдун сөзү бул жерде турат. Бул ачык эле айтып атат, мына кредиттерин баарын алган, берген эмес деп. Экинчи суроо мындай болгон. Ошол Инвест Исыкөл банкты бир тууганың менен басып алдың белең деп. Ага да жооп жок. Басқан жоқмын дейді. Мына жогорку соттун чечими. Жогорку соттун чечими бул жерде. Жогорку соттун чечими. Бул жерде жазылып турат. Орусча окуп коеюн. 10 августа 2007 года в 19 часов Райкуль Джапарова в присутствии Наделя, Максим Байкиевтин досу, до 2 часов ночи 11 августа 2007 года произведен насильственный захват инвестиционного банка Исыкуль путем взлома решетки окна здания. В дальнейшем Райкуль Джапарова, являясь номинальным председателем банка Исыкуль, выполнял все поручения Наделя по осуществлению деятельности банка. Башкача айтканда, мына соттун чечими. Көрүп ал, эгерде бир тууганың эмне кылганын билбесең, көрүп ал. Мына соттун чечими менен силер банкты басып алгансыңар, соттун чечими турат. Бул кийинкиси. Эми ошол жерде сурадым элем, ошол жерден 5 миллиард долларды атмабайт эттиңер эле деп. Мына национальный банктын документтери. Ошол банк аркылуу Максим Байкиевке 5 миллиард долларды жууп бериптир. Башкача айтканда, сырттан жана наркотрафиктин, оружие, торговля оружиядан келген документти, акчалардын баарын тең берден айландырып, анан таза кылып чыгартты. Андан өзүнүн процентин алган. Булар Максим Байкиев, анан кийин ошону милдетин аткарган Садыр Жапаровдор. Эми кийинки суроом болгон. Абдрахманова Киевский 74-тө. Максим Бакиевдин офисин мародерлордун сатып алдың менен деп. Мына документ сатып алган экен, өзү дагы айткан экен сатып алганды. 500 миң долларга сатып алам деп. Эң негизгиси Арзыбек Бурханов ошо жанында жүргөн, азыр да жанында жүрөт. Айткан экен, ошол мародерство болгонун билген, Максим Бакиевдин офиси болгонун билген деп. Билип туруп ушуга барган. Бул баягы мародерство боюнча тиешеси. Кийинкиси суроо мындай болгон. Шахта жыргалаң боюнча алдың белең деп. Итбекерге бир нече миллион доллар турган шахтаны болсо 12 миллион сомго сатып алган экен. Ашып кетсе бул где-то 200 миң доллардын тегереги. Мына бул жерде документтер бар берилген. Шахтаны кантип деп алып туруп, кийин ошол шахтаны Кытайларды алып келип иштетип, жергиликтүү элге жумуш бербей, Кытайлар иштетип туруп, кийин техникасын баарын тең сатып, металлын баарын сатып туруп, Кытайларга өткөзүп берген. Кийин өртөп ишкен. 3 жыл ошол жерде эл кыйналып, наны жоготурган. Бул кийинки суроого жообум. Кийинки суроом болсо, Кумтор боюнча. Кумторго кандай тиешең бар деп. Мына документ, соглашение 2009 года, 30 апреля 2009 года. Максим Бакиев ушу соглашение негизинде 1 миллион долларды Кыргызстандан алып чыгып кеткен. Бул соглашение боюнча Кумторду толугу менен канадалык инвесторлорго өткөзүп берген экен. Бул жерде мынтип жазып коюштур. Биз даже сотко берген укугубуз жок деп. Кийин 10 жыл Кумторду кайтарып берген, бул жалган болгон. Азыр болсо Кумтордо алтын жок деп атат.
Документтер боюнча мына Кумтордо азыр 300 тоннадан 500 тоннага чейин алтын бар экен. Эч кандай эмес жок. Кийинкиси ошондой эле ситуация жетим тоо боюнча болгон. Жетим тоону дагы булар 2009-жылы мына сатып ийген, кийин болсо эч кандай болгон эмес. Мына Арт Майнинг компанияга өткөзүп берген экен. Арт Майнинг компаниянын ээси Максим Бакиевдин помощниги жана секретаршасы болгон экен. Кийин 20 миллион долларга Кытай инвесторго сатып ийген экен. Кытай инвестор болсо ошо Шык Маматовдун сөзү боюнча Урумчиде гил тейген 1 миллиард долларга завод салган экен. Ошо 10 жылдан бери завод иштебей турат дейт. 10 жылдан бери Максим Бакиевди тепкилеп аткан экен. Качан убадаңды аткарасың деп. Азыр мына келди өкөлөрү бийликке. Өкөлөр бийликке келди. Биринчи кезекте ошо Кумторду, жетим тоону Кыргыздын карысын төлөйбүз деп ошо жака өткөзүп берген. Булар Кыргыздын карысын эмес, Максим Бакиевдин карысын берген жатат. Себеби Кыргыздын карысы 1 миллиард 750 миллион. Жетим тоонун баасы 200 миллиард. То есть бир уйду берип, бир уй карыз калып туруп 100 уй берген жатасыңар. Бул бардыгын көрүп атасыңар. Анан эң негизгиси мына Садыр Жапаровдун фондунан пенсионерден чогултуктап атпайбы? Бир дагы тыйын пенсионерден түшпөптүр. Бүт ак жолчулар, Жаныш Бакиев, башкаларга тиешеси бар адамдар миллиондогон акчаларды өткөзүп берген экен. Бир да пенсионердин төккөнүн көргөн жокмун. Кийинки нерсе, айтып атышпайбы? 17-жылы Жаныш Бакиев кандайча келип калды эле, өзүм келдим эле. Буну 17-жылы бизде маалымат бар болчу. Жаныш Бакиевдин тапшырмасы менен ситуацияны дестабилизация кылып келем деген. Мына сүрөттөрдү көрсөтөйүн. Мына Жаныш Бакиевдин жанында жүргөн кишилер. Ошол жанакы замдары жүрөт мына. Мына ошол Садыр Жапаров келгенде ошолор уюштуруп, Садыр Жапаровдун бияка киргенин уюштуруп жүрүшөт. Мына көргүлө. Мына Жаныш Бакиевдин телохранители. Мына ошол телохранители болсо, жанакы Садыр Жапаров ошондо 17 жыл кирип атканда уюштуруп жүрөт. Бунун бардыгы тең ошону айтат. Булар бир.